Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде парламент берүүсү. Алгач бул апта ичиндеги урунттуу окуяларга кыскача токтолсок. Төрага Дастанбек Жумабеков иш сапар менен Жалал Абад облусуна барды. Ушунча аракет кылгандан кийин ошо рейстерди токтотпош үчүн силер тараптан болушунча жеңилдик бериш керек. Жаңы иштеп баштаган 5 кодекс жана 2 мыйзамдын күнгөй тескейи парламентте кызуу талаш жаратты. Кантип коррупция менен күрөшүп атабыз. 13 миллион 600 миң евронун дайын таппасак бүгүнкү күнгө чейин. Жеңил кылмыш жасап, камалган абактагыларга жеңилдик каралууда. Общественный работа мурда теле болчу, туура? Менде азыр ошондой цифра жок экен, мен ошону. Бул кагаздагы болгон норма ишке ашпайт да. Соттун чечими ошентип калып кетет да. Таза суу көйгөйү четинен чечилүүдө. Кийинки сайлаттарга жеңилдик болгонго алдын ала биз албасак бир топ кыйынчылыктар туудуруп калышы мүмкүн экен. Кербен аэропорту ушул жылдын май айларынан тартып иштей баштайт. Мындай маалымат Төрага Дастанбек Жумабековдун аэропортту калыбына келтирүү иштери менен таанышкан учурунда айтылды. Төрага Аксыр районуна болгон иш сапарынын алкагында бир катар социалдык объекттердин абалынан кабар алып, жергиликтүү тургундар менен баарлашты. Теманы кабарчы узулантат. Төрага Аксыр районуна болгон иш сапарын Кербен аэропортунун курулуш иштери менен таанышуудан баштады. Өткөн жылы аэропортту жандандырууну депутат Алмазбек Эргешев сунуштап, жогорку кеңеш атайын токтом кабыл алган. Ага ылайык бүгүнкү күндө кайрадан калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүп жатат. Кар кеткенден кийин фундаментти коюп, стеналарын, ограждающий конструкцияларды жасайбыз, ички отделочный иштерин жасап, мына эшик терезелерди алмаштырабыз, пол бар. Полдарын полный жасайбыз да, биринчи майга чейин ушуну бүтүрүп тапшырганга аракет кылабыз. Былтыр жай айларында аэропорттун учуп конуу тилкелери толук ремонттолгон. Муну менен катар эле анын аянтыда бир кыйла кеңейтилген. Полоса боюнча жумуштарды аткарып бүткөнбүз. Общий суммасы 6 миллион 300 миң болду. Бүгүнкү күнү болсо азыр ушу жүргүнчүлөргө жакшы шарттарды түзүп берели деп ушул аэровокзалды куруп атабыз да. Бул аэропортту калыбына келтирүү үчүн комплекстүү иш жүргүзүлүүсү шарт. Маселен, учактар менен толук камтылып, элге ыңгайлуу болгон компаниялар иштөөсү керек. Жолун караш керек. Алар деле эгерде бир күн учуп келип, бир ай учуп келип, рентабельность жок болсо, алар да токтоп калышы мүмкүн да, кайрачы. Анан ошого тыгыз, силер жетекчилер ошолорго болгон ушунча аракет кылгандан кийин ошо рейстерди токтотпош үчүн силер тараптан болушунча жеңилдик бериш керек. Анан биз аны колдоп бергенге биз дайынбыз. Аба майдан ишке кирсе, аймактагы жашоочулар жол жүрүүдөн кыйналбайт эле. Өзгөчө кыш мезгилинде жолго чыгуу кооптуу болуп келет. Убагында күнүнө 3 рейс самолет уччубачы. Биз сөөнткөстө бул Кудай кааласа ачылган күндөн баштап иштеп, эч болбогондо жумада 2 жол учат деген тилегибиз бар. Төрага Дастанбек Жумабеков Жергетал айылында чогулган эл менен жолугушуп, элеттиктердин көйгөйүн да укту. Анда негизги маселе катары бала бакчанын жоктугу айтылды. Бала бакча керекпи? Албетте. Болду, буйруса чечилет, чечебиз. Мен өзүм буну жоопкерчиликти мойнума алам. Төрага, мен бир нерсе эсимен чыкет. Төрага. Жакынкы ушул жыл болбосо 19 жыл, 20 жыл мен бюджетке 100% киргизип берем. Бирок бул айылдын маселеси бир эле бала бакча менен чечилип калбайт. Себеби айылда калктын саны көп болгондуктан дагы бир бала бакча куруу муктаждыгы бар. Центринде садик болбогондон ушул азыр центринде болуп атат. Андан кийин дагы бир садик жөнүндө тоже 50 орундук садик боюнча дагы 16 миллион сомдук тоже сөз болду. Азыр өзүбүз жолугуп көрдүк. Ал буйруса 20-жылдагы бюджетке кошула турган болуп эсептелип атат. Бул садик бүттү жыл. Атак конуш 6 миң. Ал эми Мукур айылындагы мектеп эскилиги жетип кулап калуу коркунучунда турат. Жаңы мектептин пайдубалы түптөлгөнү менен аны каржылоо токтоп калган. Мектеп жамааты дал ушул көйгөй менен төраганын көңүлүн бурду. Окуучулар батпай калат экен да, ошон үчүн күзгө чейин деп мына өткөн суббота келип, курулуштун башкармасы өзү сүйлөшүп, бул киши дагы ушундай бир өтүндү эле ушу. Мына Баякча Терек айылында ал жекте да бир жакшы ушундай формада мектеп бүттүр. Андан соң Төрага Кербен шаарында район активдери менен жолугушуп, аймактагы көйгөйлөрдү биргеликте талкуулады. 1200 киловатт лимитти узартып берсеңер, анткени бул Аксы элине чоң жардам болот эле. Ушу кайналыны переработка кылып, дүйнөлүк масштабта эталонго туура келе турган чыгара турган
bir fabrikаны мамлекет kurup vermese, biz Akseli өнүктүргөн, алып чыккан бүт мөмө-чөмөбүздөн бир тыйын пайда көрбөйбүз. Аксы районунда жол маселеси деле жарытылуу эмес. Жыртылган жолдорду өз көзү менен көргөн төрага Дастанбек Жумабеков жолду оңдоого көзөмөл күчөйтүрганын белгиледи. Эгерде мен көрбөсөм, балким мен муну тааныбайт элем. Бирок мен тааныштым бүгүн эл атуу бул жол менен. Бул жолду жасаш керек экен. Мына артында замминистр отурат. Мына азыр өзүбүзчө чакан жыйын кылганда да ушуну айттым, мойнуна алды. Бүгүнкү күндө мына сиздердин таш көмүрдөн кирип келген жолуңуздарды жасаш керек экен. Парламент кезектеги отурумунда транспорт жана жолдор министрлигине өкмөт тарабынан сунушталган Жанат Бейшеновду жактырды. Талапкерге эл өкүлдөрү тармактагы кемчиликтерди жоюу сунуштарын билдирди. Алардын негизгилери катарындагы министрликтеги коррупциялык схемаларды жана мафияга айланган кадрдык жүрүштөрдү жөнгө салуу. Талапкер катары тандалган Жанат Бейшеновдун таржымалын депутаттарга биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов тааныштырды. Анын айтымында министр болчу жаранды өкмөт башчы өзү сунуштаган. Коомчулукта сын пикирге кабылып келе жаткан министрликти оңдойт деген ишеним менен Жанат Бейшеновго токтолушкан. Министрликте ондогон жылдар бою коррупциялык схема гүлдөгөндүн үстүндө экени эч кимге деле жашыруун болбой калды. Мындай көрүнүштү жоюунун жолун табуу керек. Депутат Жанар Акаев талапкердин аткара турчу иштерине кызыкты. Сизде кандай программаңызда жазылган ошол мына азыр жана тендерлерди жарыялоодо, жол куруудагы коррупцияны кантип тыясыз? Министерстводагы азыр барып адистер менен бүгүнкү кырдаалды чогуу анализдеп көрөбүз. Анан ошо коррупцияга каршы системалык жумуштарды өткөзөбүз. Өкмөттүн кадрдык системасын сынга алган эл өкүлдөрү да болду. Маселен, өз тармагында иштеп көрбөгөн жарандар министрлик кызматтарды аркалап калууда. Жол тармагында бир күн иштебеген баланы алып келип коюп атасыңар. Бул жигит барып азыр ошол жердеги жанагы транспорттук мафияга аралашып, ошол жердин баарын билип чыкканча 1 жыл өтөт. Билип чыкканча 1 жыл өтөт. Эмне бизде иштеп жүргөн специалисттер жокпу? Жолдорго болгон карызды азайтуу боюнча акы төлөнө турган жолдорду ишке киргизүү маселеси бар. Бирок бул боюнча аткарылып жаткан иштер байкалбайт. Минтранста бир да проект жок да, могу жолго альтернативный жол куруп платный кылса болот деген бир да проект жок да. Эгер бир варианттарын чыгарып, бир 5-10 вариантты иштеп чыгып, конкурс мененби, тендер мененби кандай кылат бирок ушул айтып чыкса, инвестор, ички инвестор, сырткы инвестор келишип, ошол проектти көрүшүп, өздөрү баа берип, ошого катышып, ошондой жолдор ачсак болот да. Ат башы районуна караштуу Аксай жайлоосундагы жол тейлөө мекемелеринин турак үйлөрү тонолуп кеткен. Өзгөчө кыш мезгилинде жолчуларга кыйынчылык жаралууда. Ал эми район аймактарын бириктирген айрым жолдордун абалы абдан начар экендигин эл өкүлү белгилеп, алыскы аймактарга көңүл бурууга чакырды. Андан ат башы Акмуз ат башы жолун, өзгөрүш ат башы жолуна барып көрсөңүз, а жерге роддомдун кереги жок, келиндер мына ошо жолдон кетип баратып эле төрөп коюшат. Жыйын соңунда министрдик кызмат ордуна жактыруу боюнча Жогорку кеңештин токтом долбоору кабыл алынды. Өнүгүү фракциясы транспорт жана жолдор министрлигинин аткарып жаткан иштери боюнча маалыматын угуп, олуттуу сунуштарды беришти. Электромобилдерди колдонуу, темир жолду электрлештирүү аркылуу транспорттун экологиялык жактан таза түрлөрүнө акырындык менен өтүү ишке ашырылат. Şu Kırgız Respublikası Önüktürün Ulutluk Stratejiyasından men выдержкаларды алдым. Мына ошонун негизинде сиздер дагы şu тармакта иштеп аткан адистер катары сиздердин көз карашыңарды биз уккубуз келет. Берилген маалыматка ылайык министрликтин аткарып жаткан жалпы иштеринин 70% жол тармагына, 20% автомобиль жана темир жол тармагына, калган 10% авиакаттамга багытталып, негизинен 2018-жылга коюлган тапшырмалар толугу менен аткарылган. Ал эми аэронавигация тармагы боюнча Манас аэропортуна транспорттук курьер терминал, жаңы вип зал куруу, жаңы учактарды сатып алуу, Ош аэропортунун учуп конуу тилкесин 400 метрге узартуу жаатында иштер жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Фракция лидери Бакыт Төрөбаев 2018-2040 жылдарга карата өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында транспорт министрлигинин стратегиялык пландар, максаттары боюнча даярдыктары жоктугун сынга алды. Өкмөт Эйр Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясынын 75 акциясын сатуу чечимине келди. Азырынча кардарлар тууралуу маалымат жок. Өтүп бараткан аптада транспорт, архитектура жана курулуш боюнча комитети авиакомпаниянын тагдырын, дегеле бүтүндөй кыргыз авиациясынын, аэропорттордун абалын талкуулады.
Буга чейин авиа тармактагы көйгөйдү депутаттар көп жолу талкуулаган. Жыйынтык чыкпаганынан маселеге чекит коюу үчүн өкмөт башчынын деңгээлинде талкуулоо зарылдыгын айтышкан. Комитет жыйынына биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов келип, депутаттардын суроолоруна жооп берди. Анын ырасташынча, Air Кыргызстан мамлекеттик менчиктештирүү программасына кирди. Өкмөт 640 миллион сомдой активтери бар Air Кыргызстан авиакомпаниясынын 75%-ын сатуу чечимине келген. 300 миллион сомдой карызы бар бул ишкананы сактап калуу үчүн эл өкүлдөрү дагы буга макул болууда. Эгерде законго изменение киргизиш керек болуп турган болсо колдош үчүн. Мисалы үчүн Air Астана мамлекеттик компаниясынын канча пайызы чет мамлекет экенин билесиздер. Ошондой кылып эле чечиле турган маселени чечип койбойсуздарбы? Маалым болгондой, Air Кыргызстандын лизингге алган бир учагы өзүн-өзү актаган, бирок бузулган. Анын капиталдык ремонтуна $1 миллион керек дейт адистер. Ал эми экинчи учагы лизингти жабуу үчүн чет мамлекетке ижарага берилген. Ош Бишкек учпай атат. Жалал Абад, жаңгырылып аткан Баткен, ремонт болуп аткан Лейлек, Кербен аэропортуна уча турган самолеттер жөнүндө сөз жок. Bizde самолет жетпей кыйналып аткан болсо, эмнеге биз бир самолетубузду суу арендаға берип коюп атабыз? Ал актабайт өзүн, ал кымбат самолет, ошон үчүн кыйыныраак болот. Мамлекеттик авиакомпаниянын иши туңгуюкка кептелген учурда Pegasus Тезжет авиатрафик менен дагы проблема чыгууда. Акыркы күндөрдө ички аба каттамдары үзгүлтүккө учурап, миңдеген жүргүнчүлөр ыңгайсыздыкка туш боло баштады. Бул үчүн адаттагыдай жоопкерчилик алган эч ким жок. Билет алып алып уча албай калып атабыз. 3 күнгө чейин билет алабыз. Анан таксига дагы 1,5 миң төлөп кетебиз. Самолет учпай калды деп коет дейт. Самолет учпай калды, башка күнгө которулду дейт. Эч бир акча кайтарыш жок, эчтеке жок. Учпай калды, бүттү, каяка барсаң ошол жака бар. Өкмөт өкүлү ички каттамдар үчүн 2 учак сатып алуу пландалып жатканын билдирди. Мындай чоң самолет эмес, бул ички каттамда каттоодо УБТК иштебей турган характеристикасы менен самолеттордон бир экини сөзсүз түрдө коелу деп ойлоп атабыз. Эл өкүлдөрү авиакомпанияны оор абалга жеткирген жетекчилигинин кызмат ордун кароо зарылдыгын белгиледи. Аны менен катар Air Кыргызстан авиакомпаниясын өнүктүрүүгө өкмөт субсидия берүүсүн, лизингке учактарды алуу тапшырмасын берди. Буга 2 ай убакыт берилди. 2019 жылдан тарта жаңы 5 кодекс жана 2 мыйзам ишке киргизилди. Жогорку кеңеште жаңы кодекстер жана мыйзамдар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө маалымат угулду. Жыйынга вице-премьер-министрлер Жеңиш Разаков менен Алтынай Өмүрбекова баштаган өкмөт мүчөлөрү келип маалымат беришти. Бул иштерге өкмөт тарабынан акча бөлүнгөн жок. Башкача айтканда бюджеттен бул нерсеге акча бөлүнгөн жок. Сот укуктук реформа жүргүзүү алкагында жаңы ченемдик укук актыларын даярдоо иш-чараларынын биринчи фазасы үчүн 13,5 миллион евро каражат каралган. Анын ичинде 3 миллион евро калкаларды түшүндүрүү үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарына жумшалмак. Бирок эл арасында азыркыга чейин жаңы кодекстер менен мыйзамдар жөнүндө толук түшүнүк жок экенин депутат айтты. 3 миллион евроны түшүндүрүү иштерине жумшашыбыз керек экен деп средства массовой информацияга берилиптир. Ким жооп берет бул акчага? Жок, бул акчага айтпадыкпы. Минфин дагы айтты. Биз аркылуу өткөн жок бул акча. Кандай биз ратификация кылып берсек, өкмөт кол койсок, кандай биз тиешебиз жок дейсиңер? Кантип коррупция менен күрөшүп атабыз? 13 миллион 600 миң евронун дайын таппасак бүгүнкү күнгө чейин. Ал эми депутат Курманкул Зулушев сот укуктук реформа жүргүзүү алкагында жаңы ченемдик укук актыларын даярдоо иш-чараларынын биринчи фазасы үчүн каралган каражаттын кайда жана кандай жумшалганын текшерүү керек экенин белгиледи. Улуттук мыйзамдар башка бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн эмес, элге кызмат кылышы керек дейт эл өкүлү. Кайсы инструкция боюнча донорлор өздөрү алды, же ошо эл аралык коом өкүлдөрү түз өкүлчүлүктөргө бердиби? Алардан кимдер алды? Жана айтып аткан ол чойгон сумма кайда жоголду? Эгер чындап ушул мамлекетке эффект берсе, биз финансыны текшерели. Себеби эч качан мамлекетти элди эксперимент кылганга биз жооп бербешибиз керек. Чет элдин акчасына же кандайдыр кызыкчылыкты көздөгөн топтун аракети менен. Талаш, кайчы пикирлерди жараткан бул кодекстер менен мыйзамдар парламентте 2 апта талкууга алынды. Жыйынтыгында атайын жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Мындан сырткары дагы кандай тыянакка келди? Кененирээк кесиптешим Ибраим Нуракун уулунун депутат Чыныбай Турсунбеков менен болгон маегинен көрсөңүздөр болот. Биринчи кезекте ошол проблемаларга болгондо фундаменталдык проблемаларга көңүл бурдурууга аракет кылдык. Маселен,
Эң башкысы 17-жылдагы конституцияга өзгөрүүгө ылайыкта өзгөртүлө турган кодекстер бар. Анткени мурдараак кабыл алынган. 13-14-төн бери кабыл алынгандар бар дегенде, ошол маселелерге эртерээк даярдык болуп, иштеп кетиш үчүн бир топ беренелери өзгөртүүлөр киргизиш керек мартка чейин деген тапшырма берилди, кечээ өзүңөр көрдүңөр. Экинчи нерсе, 2 жылдан бери ошо жаңы кодекстердин бетин ачпаганда айрым ошол күч органдардын өкүлдөрү керек болсо ошол беренелерин окумактуусун китептин биринчи бетин окугандай таасир калтырган үчүн аларга да чара көрүш керек. Эң негизгилери ошол кодекстерге башка мыйзам долбоорлорундагы тууралап айтор жаңы мыйзам иштеп кетиш үчүн баардык шарттар түзүү, жанагындай эл арасында резонанс жараткан беренелерге өзгөртүү киргизүү. Бул маанилүү маселелер болуп саналат. Коомдун талабы бүгүнкү күндө ушул. Элдин ичинде мисалы ошол жогорку кеңеш ушул кодекстерди кабыл алып атканда каякты карады эле деген дагы суроолор берилип атат да. Буга эмне дейт элеңиз? 1 жылдан ашык адистерин баары жабылып жүргөн ушул кодекстерге 1 ай караган жогорку кеңештин депутаттарынын жооптуулугунун өзү принципинде туура эмес. Биз адистерге ишенебиз, эксперттерге ишенебиз. Ушу 1 жылда иштеген эксперттер баардык чакырдык, окууларды өткөрдүк, алар менен жүрдүк. Негизги биз принципиалдуу бул кодекстер адамдарга, биздин коомубузга кандай жеңилдиктерди алып келет. Ошол реформанын жүрүшүнө кандай бир салым кошо алат, ошого көңүл бурдук. Ушул маселелерден улам реформалардан артка чегинүү коркунучу барбы? Парламент чоң реформалар башталганын түшүндүбү? Биринчиден, мен артка чегинүү болбойт деп ишенем. Ар бир бул конституция кодекстер жаңы иштеп баштады. Иштеп баштаганда аксап коомдо кандайдыр бир ас-түнүсүн болуп кеткен эч нерсе жок. Жаңы кодексти илип алып иштеп кеткен тергөөчүлөр, тиешелүү ошол сот күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү да бар. Бирок ошол эле мезгилде айтып коюш керек, эски ыңгайлашып алган, ошол эски кодекстердеги өздөрү жадыбалдай жатып алган жылчыктарды пайдаланып коррупциялашкан элементтер дагы ага бул жаңы кодекстерге каршы пикирди жаратууда өздөрүнүн салымдарын кошуп аткан нерселер дагы бар экендиги жөнүндө мына күч түзүмдөрүнүн айрым бир өкүлдөрү, жетекчилери өздөрү да элге жарыя кылып атышат. Буга каршы бир гана жол бар. Мыйзамдарды иштетиш керек. Иштегендеги учураган анча-мынча жанагындай кемчиликтерди биз 1-2 айдын ичинде түзөп бергенге бүгүнкү күндө кечээ ошондой токтом кабыл алынды жогорку кеңеште марткап келгенде. Бирок жаңы кодекстер иштөөнүн өзү коомду ушул сот укуктук тараптан алдыга жылдырат, коомдогу нааразычылыктарды азайтат деген ишеним менен жасалган. Мен ошол ишеним өзүн актайт деп күтүп атам да. Жеңил кылмыш менен камалгандарга шарт түзүү каралууда. Пробация институтунун карамагына өткөндөргө документи жок болсо, өзүнө таандык документ даярдалып, иш менен камсыз болууга сыноо берилет. Эгерде абактан чыккандан кийин мыйзам чегинде тартипти сактай турган болсо. Пробация институтунун жайылтуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын пробация жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Кылмышка тартылган жашы жетелектерди иш менен камсыздап, кайрадан укук бузуусун болтурбоо, социалдык тейлөө укугун берүү каралган. Мыйзам долбоорун кабыл алуу пробация жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу жана жазыктык укуктук мүнөздөгү чаралар колдонулган адамдардын түзөлүүсү жана кайра социалдашуусу үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү зарылдыгы менен шартталган. Пробация институтунун кардарлары соттун чечими чыккандан кийин гана оор эмес кылмыш жасаган өспүрүмдөр, жаза мөөнөтү 5 жылга гана чектелген абакта отурган адамдар жана жазасын өтөп бүтөйүн дегендер боло алат. Биз ушундай пробационный эмелерге акча коротуштун ордуна азыркы күндө мынакей МВД жана башка следственный эмелерде сфабрикованный ушу иштерди кылмыш иштерин ачтат да. Мисалы үчүн мынакей бир эле мисал келтирсем, Роза Маманова сыяктуу ушундай жарандарыбыз абдан көп да. Бул жакта МВД жок экен, бирок оюмду айтып коеюн. Андан көрө бул жакта ушул коррупциянын ушундай жолдорун жок кылса мамлекет, андан көрө ушул пробациянын эле кереги жок болчу деп ойлойм да. Негизи абактан чыккандар эч кандай документи жок болгондуктан ишке алынбай, бош жүрүп кайра камалып кеткен учурлар арбын. Эми аларга мүмкүнчүлүк берилүүдө. Социалдык жатакана менен дагы камсыздалмакчы. Айтыңызчы, жумушсуз пробация кардарларына жумуш таап бериш керек деп жазылган.
Кимге жумуштап беребиз? Жөнөкөй жарандаргабы же пробация кардарларынабы? Биздин мекемелерде 6 техникалык училище бар да. Ошол жерге биз рынокто керектелүүчү кесиптерге үйрөтүп атабыз. Азыр деле ошо электрик, строитель, компьютер баягы технологиялар боюнча. Ошо андан тышкары швеялар бар. Коомдук ишке жиберилсин деген чечим бар. Бирок канча киши коомдук ишке тартылган? Общественный работа мурда деле болчу, туура? Менде азыр ошондой цифра жок экен, мен ошону бул кагаздагы болгон норма ишке ашпайт да. Соттун чечими ошентип калып кете берет да. Учурда 10 миңге жакын соттолгондор күчөтүлгөн режимде камакта. Алардын 5 миңге жакыны пробация институтунун кардары болушу мүмкүн. На 8-летний период в проекте бюджета денежные средства прописаны, поэтому к представителю ГСИН прошу точно давать информацию. Белгилей кетсек, жогорудагы долбоор өнүккөн мамлекеттерде практика жүзүндө иштеп келет. Ал жакта кылмышка тартылып, бирок кийин иш менен камсыз болгондон кийин ийгиликке жеткендер дагы жок эмес. Пробация институтун жайылтуу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери боюнча комитети адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 70 жылдыгынын жана 1938 жылкы саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүү урматына мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Акыркы 2 жылдан бери жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарга мунапыс берилген эмес. Бул жолу мунапыс туурасындагы мыйзам долбоору адам укуктарынын декларациясынын 70 жылдыгынын 1938 жылкы репрессиялардын 80 жылдыгынын урматына иштелип чыккан. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынып калса, абакта отурган 4000ден ашуун адамдарга жеңилдик берилет. Негизи бул жанагы соттун чечими күчүнө киргенден кийин камакта отурган же колония поселениеде отургандардын тагдыры кичине жеңилденип азаят да. Ошол себептен мен сиздерди баарыңыздарды чакырат элем. Биз мамлекеттин кечиримдүү функцияны ишке ашырып мүмкүнчүлүк берсек, жарандарыбызга балким жакшы жолго түшүп калат деп. Сот укук реформаларын ишке ашыруу боюнча кодекстерди ишке киргизүүгө байланышкан мыйзамга ылайык мунапыста көрсөтүлгөн ырайым кылуунун айрым түрлөрүнүн зарылдыгы болбой калат. Ал мыйзамда мындай пункт бар. 7-чи статья. Мынакей Исхаков Саматович, 7-чи статья. Бул жерде көп кылмыш иштеринин баары токтотулсун деген норма кирген. Жаңы мыйзамдардын киришине ылайыктуучу. Ошондуктан ал өзүнчө бир амнистия сыяктуу болуп калып атат. Ал жерде статьялардын баары аталган. Абдан көп статьялар. 3 айдын ичинде баары токтотулсун депчи. Ошондон улам жаңы жылдан тарта иштей баштаган кодекстин нормаларын эске алуу, мыйзамда белгиленген нерселердин кайталануусун болтурбоо максатында атайын жумушчу топ түзүп, 2-чи окууга чейин толуктап иштеп келүү зарылдыгы айтылды. Бир топ түзүп жумушту биринчи кезекте биринчи окууда кабыл алып, негизги концепциясыны. Ал эми жогорку кеңешке киргизер алдында жалпы жыйынга ушул жумушчу топ түзүп, бир жума 10 күн ичинде тактап жаңы редакцияга дал келтирүү максатында иштеп чыксак туура болот эле да, урматтуу кесиптештер. Ошентип комитеттин чечимине ылайык түзүлгөн жумушчу топко 5-февралга чейин мөөнөт берилди. 27 жыл ичинде Кыргызстан башка өлкөлөр менен 400дөн ашуун эл аралык макулдашууларды жүргүзүп, анын алкагында келишимге ылайык 10 миллиардка жакын кредит жана грант алган. Келишимдердин көпчүлүгү чет тилдеринде гана жүргүзүлгөндүктөн түшүнбөй эле кол коюлар болуп, бир топ кемчиликтер келип чыккан. Эми финансылык келишимдерди сөзсүз түрдө мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүүнү демилгечи депутаттар көтөрүүдө. Өлкө ичиндеги көйгөйлөрдү чечүү, медицина, билим берүү, бизнести өнүктүрүү, инфраструктураны жакшыртып, жолдорду оңдоо максатта ири суммада кредиттер чет жактардан байма-бай алынат. Сүйлөшүүдө макулдашуунун баары чет тилдеринде жүрүп келет. Заем алып атканда биз, кредит алып атканда орус же кыргыз тилинде болсун, жана кийин эгерде чыр-чатак талаштар болуп кала турган болсо, орус же кыргыз тили оригинал болуп таанылсын деген мыйзамды сиздерге киргизип атам. Макулдашуулар мамлекеттик же расмий тилде болушуна өкмөт каршы. Мындайча айтканда, алар ошого макул болобу, болбойбу? Себеби алардын ички жол жобосу уставында жумуш тил аныкталып койгон.
Биз өзүбүздүн мына астыбыздагы кагаздар, сиздин астыңызда, баарыбыздын астыбызда орусча тилинде, орус тилинде турат. Пример, орусча бизге кат жазып атат. Анан эмнени айтып атасыз азыр? Азыр мына өкмөт каршы чыгып аткан себеби ошол. Карыз алып көпчүлүк учурда жоопкерчиликти эч ким албай калган учурлар дагы бар. Андыктан депутат бул мыйзам долбооруна алгач техникалык экономикалык негиздемени даярдап, анан каражат алууну сунуштоодо. Ошондо гана кол койгон адамга жоопкерчилик жүктөлмөкчү. Таза талаш тартыш жаратса, анда башка тилди дагы кабыл алууга премьер-министр толук кандуу өзүнө жоопкерчилик алыш керек депчи. Же президентибиз толук кандуу алыш керек. Же каржы министри кол коюп атса, ошол киши толук кандуу алды деп бир сүйлөм кошуп койсоңор эле бүттү, талаш тартыш болмок эмес бүгүн. Ушул жылдар аралыкта бир дагы эл аралык келишимдер мамлекеттик тилде жүргүзүлгөн эмес. Башка тилде түшүнбөгөндүктөн чиновниктер тарабынан келишимге кол коюуда кемчиликтер буга чейин бир топ эле жолу катталганын депутат ырастады. Мына биз финансы министрине мурунку сурабадык айымдан. Эмнеге кол койдуң эле десе, Кытай тилинде мен түшүнбөйт экенмин, англис тилинде түшүндүңүз беле? 386 миллион долларды алып аткан десем, чала була түшүнүгүм бар болуш керек эле. Мен ошого шашып кол коюп салып турмун дейт. Мен айтып атам, эл аралык келишимдер болсо, ондун кайсы тилинде болсо ала берели. Бирок сөзсүз түрдө Кыргызстандын конституциясында жазылып турган орус тили официалдык түрдө, же болбосо биздин государственный тилде заем алайлы, кредитти. Уну биз алып атабыз, бирок биздин балдар неберелерибиз берет да. Алар кыргыз тилин билер деп атам. Кыргыздын мыйзамынын негизинде, Кыргыздын салык кодексинин негизинде кайра акча топтоп кайра беришибиз керек акчаны. Мен внешний заемдор гана жөнүндө айтып атам да. Бул мыйзамдын ниети түз дегеним, грузиндерди көрүп атасыздар, барган жеринде грузинче сүйлөйт, котормочу барбы жок аны кызыктырбайт. Бүт келишимдери 3 миллион грузин тилин эл аралык тил кылып койду. Бирок мен бир нерседен күмөн сурайм, өзүм тилчимин. Кыргыз тилин, финансы тилин, анан эл аралык арбитражды бирдей билген бир аттестат бергенчи Кыргызстан. Баарыбыз кыргыз тил деп көбүз, бирок бүт келишимди орусча окуп атпайбызбы? Түшүнбөйсүң. Талкуудан соң тармактык комитет эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берди. Өкмөттүн ипотекалык турак жай программасы көңүл жылытарлык, бирок мугалимдер менен дарыгерлердин айлык акысы ага туура келбейт. Турак жай салуу үчүн жер тилкелери талашты. Кээ бир аймактарда бир дагы жолу маданият үйү курулган эмес. Ушул өңдүү көйгөйлөр аркыл маселелер саатында көтөрүлдү. Райондор менен райондордун ал турсун айылдардын ортосундагы жер тилкелери талашка түшүп келаткан маселелер четинен чыгат. Кызылкаядагы семзавод боюнча макул эми чек араны тактай албайлы, чек араларды башка мамлекеттер менен областтын территориясын тактай албайлы, райондун территориясын тактабасак, жок дегенде бир райондун ичиндеги айыл өкмөттүн территориясын тактаганга дагы ушу 4-5 ведомство күчү жетпейби? Өкмөттүн ипотека жолу аркылуу турак жай менен камсыз кылуу программасы жакшы. Бирок катардагы мугалимдер менен мейдиктердин капчыгы ага туура келбей жатпайбы дешти депутаттар. Мисал катарында айтсам, 2 миллион сомдун шартын айтсам, 30 000 доллардын. Бул жерде 15 жылга берилсе, ай сайын 15 000 сомдон төлөш керек экен. Бул деген айлыгын баарын берип коюп деген сөз болот. Суусамырда эзели маданият үйү деген болуп көрбөптүр. Өзүңүздөр билесиздер, Суусамырда аба ырайын, климаты кандай экенин, мына азыркы мезгилде азыр 40 градус суук болуп турат да. 6 айылда бир маданият үйү жок. Ушуга көз салып койсоңуздар, тапшырма берип туруп. Андан кийин ушул айылда 1 май мектебинде спорт сарайы бюджетке кирген алдагы. Тендер өткөн, алда кыймылсыз турат. Ички аба каттамдарын эретке келтирбесе жүргүнчүлөр кыйналууда. Бир мен анализ кылып көрдүм, мына 20 эле күндүн ичинде бир эле авиакомпания Air Manas 7 жолу рейс отмен кылыптыр, 16 жолу задержка кылыптыр. Задержкасы дагы 1 сааттан 24 саатка чейин, 1 суткадан ашып кетип атат да. Ушуну мен айтып кетет элем, мына өкмөттүн өкүлдөрү абдан көзөмөлгө алып туруп, себебин да аныктап, эмне себептен мындай болуп атат. Эл кыйналып атат да бул жердечи. Абдан кыйынчылыкка дуушар болуп атчы. Анан бир чара көрүш керек. Футболчуларыбыз менен сыймыктана турган учур келди, бирок дурусураак стадиондун жоктугу көйгөй жаратат. Ушул инициативаны, ушул көтөрүлүп аткан демилгелерди Ашырбек Модунович, бүгүнкү күнү өкмөт
мындайынча айтканда курал катары колдонуп, сөзсүз түрдө эртерээк баштап, бул жаска чейин жерин бөлүп, мэрия кайтасыңарбы же өкмөттүн токтому менен чыгартып өлтүртөсүңөрбү, жерин бөлүп, ушул ишти эртерээк башташыбыз керек. Биз бүгүнкү күнү көтөрүлгөн, ушул деңгээлге көтөрүлгөн футболчуларды колдообузду ушу менен билгисели. Качанкыга чейин эле биздин жаратылыш байлыктарыбызды коңшу өлкөлөр пайдалана берет деп каңырык түтөгөнчө эле бар. Дагы бир жолу айтам, катта туз маселеси боюнча. Биздин газыбыз кетип атат. 16 атмосфер, дагы айтам, миллиарддаган сом ал жерде. Бир өзүбүздүн позициябызды көрсөтүш керек деп ойлоп атам да. Коркуп олтура беребиз, анда тажиктерге мына 20-30 жылдап берип атабыз, мындай болбойт да. Элестетсиңиз, Тажикстандан азыр биз Кыргызстан ортосунда турган газды бесплатно алып атсак эмне болмок? Эмне кылмагалар? Ошон үчүн давайте мамлекет болгондон кийин бул жактан да өзүнүн так позициябызды көрсөтөйлү. Ал биздин жерибизде турат, биздин байлыгыбыз. Анда акчасын төлөсүн алып аткандан кийин. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан кирешеси мол адамдар гана колдонуп, айлыгы аздар үчүн ал ылайыксыз болууда. Көпчүлүк жарандар башталгыч төлөмдү төгүүгө акчасы жок. Эми ипотекалык компаниянын алкагында турак жай аманат ишканасын түзүү сунушу киргизилүүдө. Ага ылайык ипотекага турак жай алам дегендер башталгыч төлөм акчасын банктар аркылуу аманат кассага чогулта берет. Мунун жол жобосу тууралуу кененирээк төмөнкү репортажда. Ипотекалык компаниянын башчысы Бактыбек Шамкеевдин айтымында ипотекага арыз берген 15 000 адам тизмеде турган болсо, анын 4 000 гана каражат алууга мүмкүнчүлүгү болду. Анткени алгачкы салымды төлөй алышкан эмес. Эми Германиянын моделине таянып, жаңы система кийрилүүдө. Анда ипотекага үй алам дегендер жаңы түзүлүп жаткан турак жай сактык компаниясына акчасын депозитке салса болот. Алар ай сайын доходуна жараша, ай сайын 10-15 000 же 20 000 сом топтоп турса, анда 3 жылдан кийин же 5 жылдан кийин алгачкы салым уже топтоп ишке кирсе болот да. Анын негизинде анан алар ошол ипотекалык насыяга ээ болуп калганга жол ачылат. Германия мындай системаны 120 жыл мурда кийирген. Эгер бул ийгиликтүү ишке ашса, 10 жыл ичинде 50 000 кишиге ипотекалык насыя беребиз деди демилгечилер. Мындай эсептерди улуттук банк дагы колдоп, практикалап көрүү керектигин айтууда. Эл өкүлдөрү мамлекеттик ипотекадан көпчүлүк колдоно албай жатканынын башка себептерин айтты. Эми КИК өзү үй курду, туурабы? Өзүңүздөр курдуңуздар. Эки үйдү мына 3-чү багыты боюнча биз пилоттук негизинде курдук. Бирөөнүн нарында, бирөөнүн Туңгучта, Бишкекте. Туңгучтагы үйдү канча квадрат метрин канчадан бердиңиздер? Где-то бир $580 $580. Жер бекер берилген, туурабы? Ооба. Мамлекеттен сууду алдыңыздар. Рынокты көрүп турабыз. Канча проценттен берип атасыздар? Биз процент эмес, биз аны аренда с последующим выкупом 15 жылга чейин беребиз. Ачык эле айкын айтып коеюн, $580 кымбат да. Өзү мына Алмазбек сизге да айтайын, ушуну карап чыксаңыздар, себеби 580 эмес, 450-500 квадрат метр бирче болот под ключ. Мамлекеттик ипотекалык компанияга Германия өлкөсү кайтарымсыз 10 500 000 евро берүүдө. Эл өкүлдөр ал каражат кантип иштетилерине кызыкты. Канчалык артта калганыбыз өкүндүрөт. Бул биринчиси. Экинчиси, бул жерде сиз мына 10,5 миллион боюнча маалымат бердиңиз, евро боюнча. Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз, бул кандай акча каражаттар, кайсыл банк тарабынан берилип атат, жана кандай ишке ашырылат, качан келет? 11 миллион еврога ал грант катары Кыргызстанга келет атат. Финансы министрлиги бизге капитал катары ушул акчаны берип баштайт. Жыйынтыгында комитет турак жай аманат ишканасын түзүү демилгесин жактырды. Ага байланыштуу күрөө жөнүндө жана лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү кийирүүнү комитет колдоду. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов, Алай Чоң-Алай райондорунун айылдык кеңештеринин депутаттары айыл өкмөттүн башчылары менен жолугуп, аталган аймакта орун алган социалдык проблемаларды талкууга алышты. Бул жолугушууда курулушу бүтпөй жаткан мектептер, бала бакчалардын тартыштыгы, жол, таза суу маселелери туурасында кеп болду. Борбордон алыс жайгашкан Алай Чоң-Алай райондорунда мектеп, бала бакча, таза суу менен камсыз болуу негизги көйгөй экени жолугушуунун жүрүшүнөн улам белгилүү болду.
Тараоткоргон айылын жээкте өткөн суу да чоң көйгөй жаратууда. 400 метр ашуун дамба курулуш керек болгон. Мына 2017-де ушу министр, урматтуу министр өзү дагы барып жеринде көрдү эле. Ушул 2018-жылы планга кирбей калып, ушул 2019-жылга ушу планга киргизип ушу дамбанын курулушун улантып берүү боюнча өтүнүч бар. Ал эми Алай районунун Жаңалай айылынын тургундарынын көптөн бери көктөн тилегени жаңы мектеп, таза суу. Жаңалай айылындагы Самат Ашын орто мектебинин 5 жылдан бери курулбай туруп калышы, күндөн күнгө балдардын саны ашып, 3 смена окуп, ошол эле мезгилде мектептин эскилиги, мектеп болуп салынбагандыгы, ошол эле мезгилде 2 жолу МЧС тарабынан кортун чыгарып жараксыз дегенди карабастан бүтпөй турушу чындыгында элди бүгүн аябай бир мени дагы өзүм дагы өкүндүрөт. Ушул эле райондогу Бүлөлү айылынын тургундары өз тагдырын өздөрү чечип, канткенде айылдын экономикасын көтөрүп, элди жумуш менен камсыз кылабыз деген аракет. Мына ушул багытта эл аралык донорлорго кайрылып, финансылык уюмдардан жардам алып, колдон келген иштерин кылып жаткан. Орто жана чакан кестерди куруу боюнча макулдашууга жетишкен, бирок бир гана тоскоол болгон нерсе. Бул жогорку кеңеш тарабынан жанакы атайын тарифтер кабыл алыныш керек экен. Мыйзам. Ошо тарифтин негизинде өндүрүлгөн товар биздин мамлекетте кабыл алыныш керек экен. Өкмөт тарабынан макулдук берилиш керек экен. Энерго холдинг, Кыргыз энерго холдинги тарабынан меморандум түзүлүп, келишимге кол коюш керек экен. Биздин түшүнүгүбүз боюнча ошол кабыл алынган тарифтин негизинде алар өндүрүлгөн товарды биздин мамлекеттин алышы боюнча. Ошентип Алай, Чоң Алай райондорунан келген өкүлдөр болгон маселелерин айтып ортого салышты. Ушул эки райондогу болуп жаткан маселелер боюнча кенен кесири өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусу менен талкуу болду. Анан эң негизгиси бул таза сууга байланыштуу маселелер дагы айтылды. Ар бир маселе боюнча протоколдук тапшырма берилет. Анан кийин албетте сөзсүз түрдө биздин депутаттардын, фракциянын көзөмөлүндө болуп, анын аткарылышын сөзсүз түрдө мыйзам чегинде аткарылышын талап кылабыз. Жана биздин көзөмөлдө болот. Албетте айтылган маселелердин бардыгы эле чечиле коет дегенден алыспыз, бирок кеңешип кескен бармак оорубайт болуп, айтылган маселелердин эң зарыл дегендерин кезексиз чечип, ал эми калгандары мүмкүнчүлүккө жараша чечүүнүн аракетин көрүү белгиленди. Ал жерде жана бала бакчалар боюнча пока бюджеттин мүмкүнчүлүгү жок болуп турат. Ошон үчүн бул маселелерди дагы албетте күн тартибинен албайбыз. Бул маселе көзөмөлдө болот. Бирок поэтапна жанагындай башталган мектептерди бүтүрүп, ушундай орчундуу маселелерди бүтүргөндөн кийин анан артынан чирдом кете берет. Эми кезекти депутаттардын элет жерлеринде болгон жолугушууларына беребиз. Депутат Рыскелди Момбеков Чүй облусунун Москва районунун Ак Суу айыл өкмөтүндө болуп, элеттиктердин көйгөйүн жеринен угуп кайтты. Ал жердеги таза суу, маданият үйүнүн жоктугу, мектептердин эскирип жарактан чыккандыгы тууралуу бир топ орчундуу маселелер угулду. Чүй облусунун Москва районунун Ак Суу айыл өкмөтүндө таза суунун тартыштыгы көп жылдан бери көкөйдү кескен, көйгөйгө айланган. 2014-жылы таза суу чыгаруу иши башталып, мамлекеттен 34 миллион сом бөлүнгөн. Анткени менен айылдыктар азыр деле арыктан суу ичүүдө. Чакалап келип атабыз. Эң ким айтпады деп башынан келип, айылдын башында токтоп калды. Биз депутат катары ошол аракет кылып коштуп берсеңиз бизге. Жыйындын жүрүшүндө айылды таза суу менен камсыздоонун биринчи этабы аягына чыгып, суу түтүкчөлөрү айылдын башына чейин тартылып келингени белгилүү болду. Ошол убактагы айыл өкмөт жетекчилиги айылдын ичине кетчү суу түтүкчөлөрүн жергиликтүү бийлик өзү тартып алаарын айткан менен иш аткарылбай жарым жолдо калган. Ал жерден баштап тартып кетиш биздин ишибиз. Мына могул жерде 18 километр биздин турбабыз турат деп биз турбаны да көрсөттүк. Андан ары биз өзү тартып кетебиз. Сиздер ушул жерге чейин алып келип бергиле. Ак Суу айыл өкмөтүндө турак жай куруучу жердин тартыштыгынан улам жаш үй бүлөлөр турак үй кура албай, борборду көздөй агылгандар арбын. Кайрылбаган жердин баарына кайрылганбыз. Сизден мурунда Турат Мадылбек ушта келди. Ушул эмеге тиешелүү болчу ошол убакта. Телевидениядан да кайрылдык. Ачык айтканда боз үй тигип голодовкада кылдык. Бизге участок керек деп эч майнап чыкпады. Акторбоктун астында 216 гектар жер бар. 216. Илгерки жүзүм болгон бул. Жүзүмдүн ордуда азыр жайытка которулган. Өкмөттүн токтому бар. Трансформация болуп кеткен. Айыл өкмөт ошол жерге силер кем план кылгыла. Акимдин токтому менен жилищнемеге трансформация кылабыз. Акимдин токтому менен жетет. Өкмөт токтому кереги жок. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков жыйында көтөрүлгөн ар бир маселени тиешелүү кызматтарга айтып көзөмөлгө аларын билдирди. Айрымдарын жыйынга катышкан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырма берип, жеринен чечти. Жергиликтүү бийлик
жергиликтүү элге жеткиликтүү маалымат берип турса мындай нерсе чыкпаган эмес. Тилекке каршы ошол жанагы райондун акими дагы, райондун жетекчилери дагы ар бир айылдарга барып, ушундай алыс айылдарга барып, ошол жерлердин проблемаларын баардыгын көңүл жазуудан калтырбаш керек. Тилекке каршы андай эмес экен да. Депутат Улукбек Ормонов дагы Өзгөн районуна иш сапар менен барды. Көп арыз дааттануулар келип түшкөн Зергер айылындагы таза суу көйгөйү менен таанышты. Зергер айылынын жашоочулары айыл түптөлгөндөн бери ушул жээктен суу ичип, мал жандыктар үчүн да колдонуп келишчү. Өткөн жылдын декабрь айында көмүр казган компаниянын кемчилигинен улам суу булганып, учурда элетели таза сууга муктаж. Ушу элди тез аранын ичинде таза суу менен камсыз кылып бериш, экинчи маселе мына жолду калыбына келтирип бериш да. Ушу элдин көйгөй уктатпай аткан, ушу 15-20 күндөн бери уктатпай аткан ушу Заргер дарыясы. Мына Заргер дарыясын көрүп атасыздар акыбалын. Кап-кара шлак атып агып атат. Бул жерге депутат Улукбек Ормонов келип, жеринде көйгөй менен таанышкан соң маселени жооптуу тармакка багыттап, анын чечилишин көзөмөлгө аларын айтты. Ушул атайын көзөмөл кызматынын жетекчилери Сузак районунун негизинен сөз түрдө жооп тартылыш керек. Ушунун негизинде жалпы эле ушул көмүр кендериндеги иштер боюнча комиссия толук иштеп чыгыш керек. Бул эмес, Өзгөн районунда башка көмүр кендери бар, Алайда бар. Жалпы эле Кыргызстан боюнча ойлойм, ушул сабак болуш керек бардыгыбыз үчүн. И тактап, так аткарылышы боюнча, ошол проекти документтер боюнча иштеп атышабы, башкалар боюнча дагы өкмөттүк комиссия бул жерге эле токтоп калбастан ошонун баарын изилдеп чыгыш керек. Буга чейин окуя катталары менен депутат Аида Касымалиева дагы барган. Ал атайын комиссия түзүү менен элге таза суу жеткирилгенге чейин ишкана жергиликтүүлөргө суу ташып берүү маселесин койгон. Учурда алар бир четинен чечилип жатыптыр. Тургундардын суроосу боюнча, суроо талабы боюнча бизден булакта суу булганга байланыштуу булактан суу чыгып берели айылга деп. Ошонун үстүнө иштеп атабыз. Буюрса суу маселеси бияга чечиле турган болуп калды. Эртең бүрсүгүнөн тартып ушу түтүкчөсүн салабыз. Ал эми тиги тоодогу маселе боюнча азыр деле иштеп атабыз. Ал эми депутат Улукбек Ормоновго айыл тургундары таза суудан сырткары социалдык объекттердин курулушун тездетип, жол көйгөйүн чечип берүүнү суранышты. Эл өкүлү айтылган маселенин баары өз көзөмөлүнө алынарын белгиледи. Эл өкүлү Таалайбек Масабиров Чүй облусунун Сокулук районунда болуп, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жергиликтүүлөр мектепте спорт залдын жоктугу, сугат суунун тартыштыгы алар үчүн орчундуу көйгөй экенин айтышты. Жогорку кеңештин депутаты Таалайбек Масабиров Сокулук районунун Кызыл Туу айылынын тургундары менен болгон жолугушуусунда бир топ көйгөйлөр көтөрүлүп, эл өкүлү ар бир маселени көзөмөлгө аларын билдирди. Алсак, айылдагы Саадаш Абдылдаева орто мектебинде спорт залдын жоктугу, сугат суу келчи каналы жарактан чыккандыктан айдоо жерлер кайракка айланганы маалымдалды. Канал боюнча бизде мына Кызыл Туу айылы каналга тиешелүү 3000 гектар жер бар. Ошол жерлерге эски атык нормалар талкаланып, суу жетпей кайрак жер болуп калды бизге. Байрамтоновка, Красный Заря, Ак Өрдө, Ак Ордо, Арча Бейжик, бүт мына алар жазуу сыяктуу бүт иччи суу. Азыр алар баары суу ичилбей алган. Суу гене бери ташкындап жатат, а бизге суу жетпей жатат. Өткөн жылы Саадаш Абдылдаева орто мектебинин чатырын, терезелерин, полун жаңылап, оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн казынадан акча бөлүнгөн. Мектепте 966 окуучу билим тарбия алууда, 50 мугалим эмгектенип берди. Ошол былтыр 2018 жылы аймактарда өнүктүрүү жылы болуп жарыяланбады эле. Ошондо тиги эме жазганбыз, проект жазганбыз. Азыр биринчи этажын линолеум жаңы төшөп, жана паянын чатыры жаап алдык. Рахмат чоң. Депутат Таалайбек Масабиров азыркы учурда көмүркана катары колдонулуп жаткан мектептин эски спорт залын оңдоодон өткөрүү үчүн казынадан акча каражатын бөлдүрүүнү көзөмөлгө аларын билдирди. Мурунку жана спорт аянтчасы атайын имараты ичинде ремонту жок экен. Азыр 1.900.000 акча каражы боюнча сметасы бар экен. Эми Кудай буйрса өкмөткө сунуштап, бул ишке ашат деген чоң үмүт бар. Ал эми Чүй облусунун Панфилов райондагы Курама айыл өкмөтүндө таза суу чыгаруу долбоорунун жыйынтыктоочу этабы талкууланды. Белгилей кетсек, эл өкүлү Бактыбек Райымкулов аталган долбоор башталгандан бери көзөмөлгө алып, айыл тургундарын таза суу менен камсыз кылуунун камын көрүп келүүдө.
Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов Чүй облусунун Панфилов районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жолугушууда аталган райондун Курама айыл өкмөтүндө ишке ашып жаткан таза суу чыгаруу долбоорунун жыйынтыктоочу этабы талкууланды. Курама айыл өкмөтүндө таза суу чыгаруу долбоору ишке ашып, ушул жылдын февраль айынын аягында колдонууга берилет. Айыл ичине суу түтүкчөлөрүн тартуу үчүн казылган жолдор жаан-чачын жааган учурда ылайга айланып, айыл тургундарын мектепке жөө каттаган окуучуларды түйшүккө салууда. Жолдордун баары ужасно калпачтын. Биз компанияларга да айтабыз, первоначально бит болгон ал жөнүндө лайдылы сүздүрүп коет. Аякты таш төктүрүп эметпесек, подсыпалыванчы там страшно. Боюнча ушул курулуш жумуштары боюнча бүт жерде жазылуу, первоначально бит деп эле жазылган. Мисалы ал жерде асфальт болсо, улар асфальтты бузуп трубаларды өткөрсө, асфальтты кайра төшөш керек. Эси жөнү грунтовый жол болсо, ошо жерди түздүп, грейдер менен баарын түздүп, первоначально грунтовый алып келиш керек. Айылдарга суу чыгаруу иши Арис программасы жана Бүткүл дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн демөөрчүлүгү менен өлкө аймагындагы бир топ айылдарда ишке ашууда. Долбоордун ушул башталгыч этабы ийгиликтүү ишке ашса, башка айылдарга да таза суу чыгаруу иши башталаары күтүлүүдө. Кийинки мисалы этаптарга жеңилдик болгонго алдын ала албасак, бир топ баягы кыйынчылыктар туудуруп калышы мүмкүн. Ысык көл облусундагы Ак суу районуна караштуу Чолпон айылында Өтүр Калиев атындагы мектептин ачылышы болуп өттү. Аземге бир катар өкмөт өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары катышып куттуктоо сөздөрүн айтышты. Өтүр Калиев атындагы мектептин мурдагы имараты өткөн кылымдын 60-жылдары салынып, эскилиги жеткендигине байланыштуу жаңыртууга муктаж болгон. Эми минтип айылдык мугалимдер жана окуучулар жаңы имаратка ээ болуп отурушат. Ачылышта сөз сүйлөгөн эл өкүлү Максат Сабиров төраганын атынан жогорку кеңештин ардак грамоталарын жана белектерин тапшырып, мектеп жааматына ийгилик каалады. Сабырдуулук кылсак, көрсө баары болот экен. Эми акырындан жол 1 километрден болсо да жылып келатат. Дагы бир 2-3 жыл чыдай турсаңар, Чолпон айылына чейин келип калат деп ойлойм. Рахмат сизге. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында депутат Канатбек Исаев Чүй облусунун Соклук районуна караштуу Новопавловка мектебинин окуучуларына Алып Калемгердин китептерин тапшырды. Балдар, Чыңгыз Айтматов деген ким экенин билесиздерби? Билебиз. Ал ким? Ал улуу жазуучу. Улуу жазуучу, Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларын билесиңер? Аккеме, Булгулалма, Жамиля, Акбаран көз жашы, биринчи мугалим, Бетме-бет. Дагы? Кыямат чыгармасы. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааракеси менен эсте калган жылдагы жыйынтыкталды. Жыл узап кетсе дагы эл өкүлдөрү анын китептерин жаштар арасында жайылтып, жаштарыбызга руханий байлык тартуулоону улантууда. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдыгына арналган бир иш-чара даярдаган экенсиңер. Биз өтө толкундоо менен карап, абдан жакшы жогорку деңгээлде балдарыбыз, кыздарыбыз ушул номерлерин даярдаган экен. Чындап эле биз мындай кайдыгер карай алган жокпуз. Дагы бир жолу ошол биздин жазуучубуздун Чыңгыз атабыздын чыгармаларын мындай көп жыл мурун окусак дагы астыбыздан бир ой жүгүртүп кеттик да. Чындап эле Чыңгыз Төрөкуловичтун феноменин эми көп айтылат. Дүйнө жүзүндө кыргыз үчүн эмес, дүйнө жүзүндө эң алдыңкы залкар жазуучулар деп айтсак, жазуучу деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени басылып чыккан китебинин нускасынан да билинип турат да, 100 миллиондон ашык нуска менен чыккан экен. 150 мамлекетте басылып чыгып, чыгармалары 176 тилде которулгандыгы эле бул өзү, биз өзүбүз мактагандыгы эмес, бул чоң көрсөткүч. Бизге бөлүнгөн убакыт ичинде сиздерге айтып жетишкен жаңылыктар ушулар болду. Толук маалымат алууну кааласаңыздар биздин кеңешке YouTube, Facebook баракчабызга чакырабыз. Программаны Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта болуңуздар.